Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. 1 август 2020 жыл. Мынакей биздин кайдыгер караган борке бир туугандардын жардамы менен 2 кислородный концентрат жана пульс оксиметр келди. Сиздерге сөз. Бияка элге кайрылып сүйлөп койсоңуздар. Саламатташтарбы, урматтуу Каракөл шаарынын тургундары. Мына бүгүн ушундай 2 аппарат алып келип отурат. Менин күйөө балам Жапаркулов Талайбек кызым Аширбекова Гүлшайыр ушу Каракөлгө жардам болсун деп, элиме жардам болсун деп ушулар кайрымдуулук кылып атат. Ушуларга ыраазычылык билдирели биринчиден. Үй бүлөлүнө тынчтык болсун, дайыма бир болсун. Ушундай уулдарды тарбиялаган апаларга рахмат, аталарга рахмат. Каракөлдө канча деген балдар берип атат, ушулардын баардыгына биз ыраазыбыз. Ушундай балдар көп болсун. Ушулардын ден соолуктары болсун, эч жамандык болбосун. Биздин Каракөл шаарыбыздагы ооруп жаткан элдерибиздин баардыгы аман болсун. Тезирээк аяп чыгышсын, эч ким оорубасын. Кыргызстан эли деле эч качан оорубасын. Кудай кааласа ушундай оорулардын баардыгынан жеңебиз деп ойлойм. Биз кыргыздар кыйынбыз го, мындай жеңебиз Кудай кааласа. Жакшы болуп кетебиз. Эч качан мындай оорулар кайталанбасын кайра. Элибиз тынч болсун, жерибиз тынч болсун. Ушуну берип жүргөн менин күйөө балам менен Талайга чоң рахмат балам. Сага ден соолук болсун, ишиңде ийгилик болсун. Эч жамандык көрбө балам. Жакшы болсун. Мен деле ушу кош кетейин дейм. Мен чоң балам ушу эл катары элден калбайын деп Каракөл шаарына ушул жерден окуп, ушул жерден мектепти бүтүп, ушул жерден институтта бүтүп, ушул жерден үйлөнүп, Каракөл шаарын унутпай өздөрү Бишкекте Каракөлгө эле эмес Токтогулга дагы 2 аппарат 3'tü тапшырды. Чоңкон ата Токтогул шаарына 3'tü тапшырды аяка. Экөөүн Каракөлгө деп биякта да ата энебиз бар, кайын журттар бар деп. Анан эмне дейбиз? Иштерине ийгилик болсун, дайыма үй бүлөсүндө тынччылык болсун, эл катары Кудай берерин унутпасын. Алар элге берсе, бизге берсе, аларга Кудай берерин унутпасын. Ушу эмне дейбиз? Ушул оорудан Кудай буйруп баардык көпчүлүктүн күчү менен көпчүлүк түгүрсө көл болот деп чыгып кетебиз деп ойлойм. Кыргызстан ушундай боорукерчилик иштер менен, ушундай жакшылык иштер менен больницабызда дагы ушу ооругандар аягып кетишсин, оорубасын, Кудай кааласа баары жакшы болсун деп ойлойм. Рахмат. Сиз дагы ыраазычылык билдирип коюңуз. Саламатсыздарбы? Ушундай Курчабалда, Кырдаалда элибиз жардам берип атканда аябай түшүнүп билинет экен да ушундай эмедечи. Анан кийин сиздерге чоң рахмат. Канча деген жардам келип атат, канча бул аппараттар менен башка кичинекей нерсе болсо да мындай перчатки, тамак ашынан бери жардам берип атышат. Ошо сиздерге чоң рахмат. Бул азыр бейтаптар үчүн мындай аппараттарчы аябай эң керексиз экен да ушул жердечи. Анан кийин биздин медиктерге дагы аябай чоң элден журттан чоң жардам болуп, жеңил болуп атат да иштегенине дагычы. Бирок биздин медиктер да өзүлөрү да ооруса дагы бейтаптар деп күчүн салып атышат, берип атышат дегендей. Силерге да рахмат. Анан кийин ошол сиздерге чоң рахмат. Аябай ыраазыбыз. Мындай Кырдаалда эл өзүн ойлоп, жерин ойлоп ушундай жардамдар берип атышат. Алыста туруп да караңызчы, мисалы алыстан шалып жиберип атышат канча деген элибиз башка жактан да жардам берип атышат. Ошо сиздерге чоң рахмат да, аябай ыраазычылыктарды билдирем. Була бу жерде чоң бала сап келип, жүктөп келип. Ошо Талайбектин эң улуу баласы неберем чоң. Өзү алып келип, өзү келе албай шарттарына жараша чоң бала сап келип тапшырып, Токтогулга тапшырып, Каракөлгө тапшырып жүрөт. Талайбек уулу Дастанбек эң улуу баласы. Бияка келсем рахмат. Мен бир сөз айтып кетсем болобу? Мен ушу Каракөл шаарынын дарыгерлерине, медайымдарына чоң рахмат айтам алтындарым. Ушу күндөп түндө иштеп атасыңар, оорубагандарына карабастан, мына больницага жатып атасың, түнү менен карашып атат. Биз ушуларга ыраазыбыз. Ушулар бар болсун дайыма. Жакшылыкта, ден соолукта болгула, эч оорубагыла, ушу элге кызмат кылып эле жүрөлү. Монда баса айткым келет. Россиядагы Каракөл жаштар коомунун атынан 15 пачка перчатки келген. Азыркы учурда муну көп билбейт, бирок Кыргызстанда перчатки табыш өтө кыйын болуп турат азыр. Кыргызстан боюнча перчатки жок, Өзбекстандан кыска перчаткилер келип атат. Биз Москвадан балдар
узунураак перчатки тапты. Мындай Кудай буйрса бул врачтарды кийингенде кыска перчатка мери ачылып калат экен, красный зонанчы. Ама Кудай буйрса могулар ачылбайт. Бияка чейин тартылат. Кудай буйрса мынакей аманатты дагы тапшырып атам. 15 пачка Каракөл жаштар коомунун атынан. Рахмат. 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 Рахмат.